Поезд мостон өтүп баратып моз урап түштү, жаракат алгандар бар. Кыргызстандын көптөгөн аймактарында өтө каттуу жаан болуп жатат, селден этияттаңыз. Кыргызстандагы трагедия, каза болгон келиндин кайнагасы, биз көз жаш кылып отургандан башка колубуздан эч нерсе келген жок. Азырынча иним менен сүйлөшө элекмин деп комментарий берген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Үйгө барсам бирок апам үйдө жок. Мындай арман кимде бар да кимде жок. Жаным апа сагынганда өзүңдү. Ana Көкталада мөндір ұрып атат, бечара өріктер, гиластар кетті да, гиластарды ұрып ташады. Пышқанда ұрды да өзі ям, пышқанда. Ана дыйқандар, бечаралар тракторларда шығып келатат, иланжы жоқ. Қолыңа тисе пачағыңды шығарат, мана біздің тандырам тұрат мананда. Ана бида ұрып атат да мөндір, ей. Ат башынын жайлоолоруна тезеден кар жаады деген видео тарады. Социалдык тармактарда ат башынын жайлоолоруна тезеден кар жаады деген видео тарады. Тараган видеодо Тору кар өткөрүү пунктуна жакын жерде кардын калыңдыгы 43 сантиметрге жеткен айтылган. Ал эми райондук бийлик эртең менен тиешелүү органдар болуп, малчыларды кыдырып керектүү жардам берилип жатканын кабарлаган. Анда кардын калыңдыгы Арпа менен Ак Сай жайлоолорунда 15-20 сантиметрге экени айтылган. 43 сантиметр кар жаапты. Түндөрү 20 сантиметрин уруп койдук шет. Тору кар далекада турабыз мынакей. Жамантамдын жанында 2 вагонда турам. Жигиттер жыла элекпиз азыр. Астында алар тыны, Казыбек, кумарлар кирип кетти окшойт. Кыргызстанда ажырашкандардын саны дээрлик 6%га өстү. Былтыр 2023 жылга салыштырмалуу Кыргызстанда ажырашкандардын саны 5,18%га өскөн. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. Анын айтымында 2023 жылы 12662 ажырашуу катталса, 2024 жылы бул көрсөткүч 13397ге жеткен. 2025 жылдын алгачкы 5 айында 4729 түгөй ажырашкан. Үлпөт тойлордун саны да көбөйгөн. 2023 жылы 44776 неке катталса, 2024 жылы алардын саны бир аз 1,12%га көбөйүп 45321ге жеткен. Үстүздөгү жылдын январ-май айларында 14706 түгөй баш кошушкан. Улуттук статистикалык комитет бул көрсөткүчкө сезондук фактор таасирин тийгизип, салттуу түрдө жылдын экинчи жарымында үйлөнүү үлпөттөрүнүн көбөйүшү күтүлүп жатканын түшүндүрдү. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда төрөлүп, Орусиянын жарандыгын алган адам боюнча билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги ЖМКларда Кыргызстанда туулган жаран, Орусиянын жаранынын жарандыктан ажыратылуусу, Орусиядан депортациялануусу боюнча тараган маалыматтарга байланыштуу билдирүү таратты. Маалыматка ылайык ал жаран 2020 жылы Орусиянын жарандыгын алып, Петропавловск-Камчатский шаарындагы мекендештери аттуу кыргыздардын улуттук маданий автономиясынын жетекчиси болуп иштеп келген. Ошол жылдын апрель айында Камчатка крайынын укук коргоо органдары тарабынан ага карата Орусиянын жарандыгын жокко чыгаруу, өлкөгө кирүү тыюу салуу жана Орусия жаранынын паспортун алып коюу боюнча чечимдер кабыл алынган. Ал бул чечимдерге каршы болуп, ошол жылдын 30 апрелинде аларды мыйзамсыз деп таануу өтүнүшү менен сотко кайрылган. Учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Анын жыйынтыгына жараша акыркы чечим кабыл алынат деп билдирди министрлик. Булак Суперкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29.
Нурлан Насип, Севинч Муминова. Баткенде үч өлкөнүн ырчыларынын катышуусунда концерт өттү. Баткен шаарынын Борбордук стадионунда 31 майда Ыр майрам эл аралык фестивалынын алкагында гала концерт өттү. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүктөн билдирди. Иш-чарага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын белгилүү ырчылары катышты. Алгач Самалыкта үч элдин ынтымагын чагылдырган, сахналаштырылган көрүнүш тартууланды. Иш-чарада президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов, Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрула Базоров, Тажикстандын Сооди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасынын орун басары Зайнура Азими сөз сүйлөп, бул иш-чаранын кошуна элдердин өз ара ишенимин жана ынтымагын бекемдөөдө мааниси зор экенин белгилешти. Гала концертке белгилүү ырчылар Саламат Садыкова, Роза Аманова, Рыскелди Осмонкулов, Самара Каримова, Аскат Мусабеков, Миргуль Асаналиева, Нурлан Насип, Өзбекстандан легендарлуу Ялла тобу солисти Фарух Закиров, Севинч Муминова, Тажикстандан Делноза Каримова, Хасан Камол, Шарози Камол жана башкалар катышты. Курс облусунда жүк ташуучу поезд жүрүп бара жаткан көпүрө урады. 1-июнга караган түнү Россиянын Курск облусунда темир жол көпүрөсү урап түшкөнүн аймактын губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Хинштейн билдирди. Кырсык Железногорск районунда Краснокалиновка жолунун 48-чакырымында болгон. Чиновниктин айтымында көпүрө жүк ташуучу локомотив өтүп бара жатканда урап түшкөн. Поездин бир бөлүгү көпүрөнүн алдындагы унаа жолуна кулаган. Кырсыктан улам тепловоз өрттөнүп, өрт тез арада токтотулган. Тепловоздун машинисттеринин бригадасы толугу менен ооруканага жеткирилген. Алардын биринин буту жабыркаган. Көпүрөнүн алдындагы унаа жолунда транспорттун кыймылы токтотулган. Көпүрөнүн урап түшүү себептери такталууда деп кошумчалады Хинштейн. Баарынын атынан топурак салып, ыйлап сыктап ушинтип жүрөм. Анан эмне кылайын мен? Башка аргам жок экен да. Келинимди кызымдай көрчүмүн. 20 жылдыкта каза болгон келиндин кайнагасы комментарий берди. Ош облусунун Кара Кулжа районунда 20 жылдык мааракеден кийин күйөөсүнүн колунан каза болгон Айзирек Эралиеванын өлүмү коомчулукта чоң кайгы жаратты. Маркумдун кайнагасы журналисттерге болгон окуя тууралуу ой бөлүшүп, ыйлуу үн менен мындай деди. Келин болуп келген күнөн тартып, аны кызымдай көрчүмүн. Аябай эрке болчу, жаны тынбаган шайыр келин эле. Каза болгондо иниме эмес келиниме келдим. Бул кайгы бүт үй бүлөбүздүн жүрөгүн тызылдатты. Кайгылуу окуя аялдарга карата зомбулуктун кесепетин дагы бир ирет ачык көрсөттү. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми маркумдун 5 баласына коомчулук жана жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө. Булак Биякежи. Бишкектин түштүгүндө Sky Park Байтик оюн зоок парк ачылды. Ага Минка башчысы Адылбек Касмалиев катышып, балдарды бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Долбоорго 1 миллиард сом инвестиция тартылып, 200 иш орду түзүлгөн. 4,5 гектар аянтта 17 аттракцион, балдар аквапаркы, кичинекей балдар аянты, виртуалдык реалдуулук бар. Паркта ыңгайлуу кирүү системасы, эс алуу аймактары, санитардык түйүндөр жана фудкорттор камтылган. Келечекте аймагында амфитеатр, музейлер, көргөзмө залдары, фестивалдар жана концерттер үчүн ачык асман алдындагы сахналар курулары белгиленди. Тамекинин калдыгынан болушу мүмкүн. Жал 5 дарегиндеги үйдүн балконунан өрт чыкты. Бүгүн саат 11:00 11:30 чейинки аралыкта Бишкектеги Жал 1-5 дарегинде жайгашкан номер 1 блоктун 2 кабатындагы батирдин балконунан өрт чыккан. Бул тууралуу Кактус Кейжиге окурман билдирди. Окуяга күбө болгон тургундардын айтымында, ошол маалда таштанды таштоого чыккан аял өрттү байкап, дароо ОКМ кызматын чакырган. Коңшулар өрт өчүрүүчү кызмат келе электе коңшу балкондон суу чачып, жалынды басууга аракет кылышкан. Өрт өчүрүүчүлөр окуя болгон жерге 10-15 мүнөттүн ичинде жетип келип, өрттү толугу менен өчүрүүгө жетишкен. Өрттүн себептери азырынча тактала элек. Алдын ала маалыматтарга караганда балкондо картондор болгон жана өрт жогорку кабаттан ыргытылган тамекинин калдыгынан чыгышы мүмкүн деген божомол бар. Булак Кактус Кейжи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек.
Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңоет эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.